мындан ары Ак үйдө Манас Арабаев, Алмаз Маткасымов деген фамилиялар же болбосо анын ордуна башка бирөө келип андай саясат уланбаш керек. Инкылаптардын баары эле бул Максимдин же Айдардын айынан эмес. Дал ушул коомчулук сотторго болгон нааразылык күчөп кеткен айынан соттон түңүлгөн адам көчөгө чыкканга дагы, ар кандай кадамдарга барганга дагы даяр болот. Мен бул кандидаттардын мындай жаман кишилер, начар адамдар деп айткандан алысмын. Балким булар дагы бир адилеттүү чечимдерди чыгарып бир элге кызмат кылайын деген ою бардыр. Бирок жалпы Кыргызстандагы сот бийлигине болгон биз өзүбүздүн парламенттин пикирин билдиришибиз керек деп ойлойм. Буга чейин азыр Мирлан Исакбекович туура айтты. Биз сотторго моундай кылып кой, могул чечимди мындай кылып чыгар деп буйрук бере албайбыз. Ар бир конкреттүү иш боюнча мен силердин оюңарды деле сурагым келбейт. Бирок мен дагы ушул талапкерлер жөнүндө кызыгып көрдүм да. Мына Манас Арабаев менен иштешкен жокпуз деп тааныбайбыз дегендей кылып атасыңар, аныңар туура эмес мисалы. Бул калп. Буга чейин билесиңер, мына Клара Сооронкулова, Курманкул Золошов азыр бизге коллега болуп калды. Медер деген жигит, мына ошолор Кыргызстанда саясий буйрукту аткарбайбыз. Жок деди, мына эл баары колдоп алды да. Элдин алдында жүзү жарык болду да. Мына ошондой бир соттор өзүнүн эркин көрүүсү алчу, мыйзамдуулукту тандачу соттордун саны аз болуп атканы аябай өкүндүрөт да. Анан мына соңку саясий буйрукту аткарган соттордун балдары, мен өткөндө айттым, мектепке барганда баланча деген соттун баласымын дештен уялып калыптыр. Ата-энеге мындан өткөн трагедия жок, баласы атасынын атын аташтан уялып калганчы. Ошондой болбосок деген мындай калоо, тилек, пикир да менде.